Sebep sen namakansın. Makan emesin. Sana ağır gündüz süreklerin cennet bakkan kız. Sen bilen daim 2 saat 3 saatini sen bolbosan sen naka hiç bilmesin. 2 saat 3 saat vaktiniz atasına apasına vermegen vaktini sen bilen vakti ötközüp oturganız. Al yaşkısı boşu mümkün. Özün oyna. Allah'ın hükümünü Allah Teala haram kılgan nesege beken bolduğun kız kanday senin ballarını tarbiyelap çıkmayışın mümkün. Birinciden al kız eğer ballarıma yeni olsun, tatlı ballarını tarbiyelasın, batır balban patriot, İslam'a beken bolğan kar ulamalarda çıkarsın degen kızı izleyip durgan bolsanız, al kız hiç kaçar siz menen süyleş durun. Ana siz izlep жүрүп, atası menen, je enesi menen, je bir tuğanlar menen süyleşip kana zor kalасыз, özü menen süyleşip kalасыз. Даже өзүн көрө албайсың айтасыңчы. А сиз менен сүйлөшүп турган кыз ол жакшы кыз деп элек. Эгер жакшы болгондо сиз менен сүйлөшпөйт, ачык. Бул дагы жанагындай баягы хадис айтылгандай пайдасы жок нерселер да. Бекерли убакыт өткөрбөйсүң ушул нерсе. Дагы гыйбаттын пайдасы жок нерселердин эң бир жаман жерлери ушул. Кыяматка барганда дейт, инсандардын бардыгы мисалы кыямат ушундай. Ал күндө эгер кааласаңыз дагы сизди тарбиялап чумойт бар, атаңыз бар. Сизди эмизип 2,5 жыл эмизген энеңиз бар. Ошол энеңизге дагы, ошол атаңызга дагы соокту бер десе бере албайсыз кыяматтачы. Кыяматта ошондой. Сизди баккан энеңизге дагы соогуңузду бербейсиз, аянасыз. А бирок эгер сиз гыйбат кылып койгон болсоңуз, ушак кылып койгон болсоңуз, нагыл бир Аллах сактасын, каалабай туруп, бир жаман көргөн инсаныңызга мажбур соогуңузду бересиз. Эң бир мындай кап боло турган, эң бир мындай ачынаалуу нерсе ушул. Энеңизге бербей аткан соогуңузду каяктагы жаман көргөн, гыйбат кылып жүргөн бир инсанга бербей берген нерсе. Гыйбаттын зыяны ушул. Эң бир чоң зыяны. Энеңизге бербеген соокту, энеңизге бербеген жакшылыкты кыяматта мажбур болосуз ошол жаман көрүп, гыйбат кылган инсанга беришке. Ошондуктан бул гыйбаттан мүмкүн болушунча узак болот. Бул гыйбат биздин арабызга келип бербес иншалла. Өтө бир дагы айрыкча ушул аялдарды дагы ушак айып гыйбаттан узагына калайын. Азыр бизде көп айтып атсак, эмне аялдар ашка чыкмай, аяк отурушка чыкмай көйүп кетип атат. Эркектер өзүбүздүн эркектигибизди жоготпой атабыз. Ачык сөз. Ачык катуу тийиши мүмкүн, бирок ачык сөз болот. Кече мен бир өзүбүздүн орта элдердин бирөөсү, ким экенин айтпайм, орта элдердин бирөөсү бир аял үйлөнөрүн көбөйт элек, видео чыгарып берем, видеодо бир телевизордо айтылды. Менин келечектеги жубайым, келечектеги өмүр жолдошум, күйөөм, эрим ушундай адам болушун каалайм дейт. Ал инсан менин келечектеги күйөөм эч качан көчөгө чыгып иштебейт. Менин айткан талап шарттарыма көнүш керек. Мен гана иштейм, мен гана акча табам, ал акча таппасын, үйдө отурсун. Мына ушундай заман келет. Азыр уже аялдар ошол шартты коюп баштады элдеринечи, күйөөлөрүнө. Мен акча табам, мен иштейм депчи. Эркексиз. Аллах Таала үй бүлөнүн багын сизге милдет кылган, кадыныңызга же кызыңызга эмес. Аны сиз карашыңыз керек, моюңузга аманат кылып берген аны. Эмне үчүн аны иштедим? Дагы кемилер айтат, өзүнчө мактанат. Бирөө айтат дейт. Мен дейт, канча жылдан бери кыйналып жашап жүрдүм дейт. 2 жыл болду, 2 жыл эмес, 1 жыл болду дейт. 1 жыл болду, аялымды Россияга жөнөттүм дейт. Баардык акча табып, жакшы акча табып, мени багбата үйүмдү тургузуп алдым дейт. Мактанчу. Кандай Москвада иш жакшы экен дейт. Эркек. Ошол эркектерге айтар элем. Эгер кызыңызды, эгер катыныңызды Россияга барып иштетип туруп, акчасын жеп жаткан эркектер, эркекмин деп ойлоп коюңуздар да. Эркекмин деп башыңызды көтөрүп эле коюңуз. А эркектерибиз аялдар кылган амалдардын баардыгын кылдап бир эле төрөп бала эмизишип калды да. Ошол эле калды негизи. Аял эле болуп калды күндөрү беребиз. Андай болбосун. Эркектер өзүбүздүн ким экенибизди билейди. Күлүкүм варжулу раин фи ахли байтиги ва масулун ан раият. Пайгамбар хадисте айткан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эмне деген? Эркек киши үйдө башчы дагы үй күрөсүнөн жооп берет dedi. Аял башчы эмес үйдө. Сиз башчысыз, өзүңүздү өкүмүңүздү өткөзүңүз үйдө. А бир нерсени сураса, катыны менен маслахатташайынчы деп. Эркек дейсиң да, эркек ой калдыйсың ага. Сиз эркексиз, катыңыз менен маслахатташып калгансыз. Эркек эмес экенсиз. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum
عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. نسألك علما نافعا وحسنا كاملا وزينا شاملا وفهما سليما وتوفيقا. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الشيطان ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Ya Rabbel Alemin, birinciden uçlu aytılmamasını verdik, özümün razılığını şunu aytılmamasını verden kıldın. Aytılınan amir ayet hadislerine amal kılacak nasip kıldın Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, birinciden şu kıymattan, uşak ayından, tildin cemaatlarından biz de ısıttan Ya Rabbel Alemin. Kıyamet kalkan mezgilde şu sığığı yok, tildin ayından o zaman 25 gün üzeri nasip kıl, hayat kapırmış şu tillerimizi saklar cürüşleri nasip kıldın Ya Rabbel Alemin. Cenab-ı Şun'dayla erkeklerimizge başlık düzgülüğü, başlık hayatlar yine Ya Rabbel Alemin. Erkeklerimizi yüdü din veren, İslam veren, iman veren başka bir sözü nasip kılın. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar bi rahmetike ya